Кыргыз эли колдонгон жазуулар. Кыргыз эли өзүнүн узак кылымдык тарыхында башка түрк элдери менен бирдикте Орхон, Енесай, Уйгур, Араб, Латын жазуу системаларын колдонуп келген. 6-кылымдын орто чениндеги 552 жыл улуу түрк каганаты негизделет. Алардын бийлиги Орто жана Борбордук Азиядагы көптөгөн отурукташкан жана көчмөн элдерге тараган. Кыргыздардын бабалары да түрк каганатынын курамына кирген. Ошол байыркы түрк элдери Орхон, Енесай жазууларын колдонушкан. Мынакей Орхон, Енесай жазуулары. Демек бул болжол менен алганда 5-8 кылымга 8 кылымга таандык жазуулар. Таралыш территориясы Орхон, Енесай дарыяларынын өрөөнүндөгү Орто Азия, Чыгыш Түркстан аймактары. Жер аттарынан улам шарттуу түрдө ал байыркы түрк жазуусунун Орхон, Енесай жазуулары дейбиз. Түрк жазуулары жөнүндөгү маалымат 17-кылымдан тарта илимде белгилүү болгону менен 19-кылымдын акырында Даниялык окумушту Томсен жана орус түркологу Радлов алгачкылардан болуп окуп жазуунун түрк элдеринин улуу мурасы экендигин далилдеген. Байыркы түрк алфавитинде 38 тамга болуп, оңдон солду карай жазылган. Тамгалардын 70-80% түрк элдеринин уруу тамгалары менен окшош. Таш беттериндеги сакталып калган жазуулар географиялык, тилдик жана графикалык өзгөчөлүгүнө карай Енесай, Талас, Орхон эстеликтери деп 3-кө бөлүнөт. Енесай эстеликтери эң эски жазмалар. Ал 5-7 кылымга таандык. Эң эскиси 1-кийин Енесай эстеликтери 5-7 кылымга таандык. Жалпы саны 150-гө жетет. Демек мындай таш эстеликтерден 150 эстелик табылган. Ал эми кийинкиси Талас эстеликтери. Биринчиси демек Енесай эстелиги болуп атат, экинчиси Талас эстелиги. Бул жерден 12 жазуу табылган Талас эстелигинде, болжол менен 8-кылымды камтыйт. 8-кылымды камтыйт. Ал эми үчүнчүсү акыркысы болуп Орхон жазуулары эсептелет. Бул 7-кылымдын аягы. 7-кылымдын аягы, 8-кылымдын башы. Бул Орхон жазуулары болуп эсептелет. Алардын ичинен Кутлук каган, Билге каган, Күлтегин жана башкалардын эстеликтери өзүнчө эле уникалдуу таш китептер. Мынакей биз көрүп турган, мынакей борекибизде таш китептер. Мына ушулардан анан кийин биз жанакындай кыргыздын ушу алгачкы алфавитин түзгөнбүз. Таш китептердин эмесинен. Байыркы түрк жазмалары 5-8 кылымда түрк элдеринин тарыхый үрп-адатын, маданиятын баяндайт. Алар түрк адабиятынын байыркы үлгүлөрү болуп саналат. Уйгур жазуусу менен жазылган түрк эстеликтери 7-14 кылымда таандык. Бул жазуунун уйгур жазуусу деп аталып, ушул алфавитте жазылган эстеликтин Чыгыш Түркстандан көп табылышы менен байланыштуу. Чындыгында ал ар кайсы мезгилдердеги жазма булактарды ар түрдүү аталып келген. Махмуд Кашкаринин Китап Диван Лугат ат-Түрк, түрк тилде сөз жыйнагы китебинде түркий жазуусу, түрк каты, Алишер Наваиде түрк ариби, араб парсы баяндамаларында уйгур каты, монгол каты жана башкалар. Араб жазуусу дүйнөдө таралышы латын жазуусунан кийин орнуна турат. Ал 6-кылымдын башында биздин замандын пайда болгон. Теги барып арамей жазуусу менен байланышат. Анын тамгалары сөз башында, ортосунда, аягында келиши боюнча айырмаланган. Оңдон солду карай жазылган. Алфавитте 28 тамга болгон. Бул жазуу үнсүздөргө негизделген. Араб жазуусу Орто Азия калктарына ислам дини менен кошо таралган. Ислам дининин ыйык китеби Куранды башка тилге которууга тыюу салынган жана бардык диний жөрөлгөлөр араб тилинде жүргүзүлүп, жергиликтүү тилдер кысымга алынган. Мындай кырдаалдар түрк тилдеринин өз жазууларын унутуп, Орхон, Енесай, Уйгур, араб жазуусуна өтүшүнө алып келген. Мынакей бул жерде биз араб алфавитин көрүп атабыз. Түрк элдери бул жазууну 1000 жылдан ашык убакыт колдонду. Ага негизделген түркүй жазма тили өнүккөн. Ал адабий тил хараканелер доорунда, башкача айтканда 10-кылымдын экинчи жарымы, 13-кылымдын башында Буура хан тили деп аталат. 15-кылымдан кийин түркүй тилине түркүй тилди атап койгон. 15-мына араб жазуусу 15-кылымда.
кылымда түрки тили деп аталып калган экен. Ал адаби тилде араб тили менен жазылган көптөгөн иш кагаздар, тарыхый даректер, санжыралар, ыр тилиндеги чыгармалар жазылып, биздин күнгө жетип отурат. Кыргыз эли да революцияга чейин орток түрки тилин, анын традициялык системасын, анын графикалык системасы болгон араб жазуусун колдонуп келди. Ал түгүл кыргыз тилинин өзгөчөлүктөрүн сактап, араб жазуусу менен жазгыч акын Молдо Кылычтын Зилзала поэмасы. Араб тилинде биздин Молдо Кылыч өзүнүн Зилзала деген чыгармасын чыгарган. Зилзала. Бул чыгарма 1911 жылы Казан шаарынан басылып чыккан. 11 жылы басылып чыккан. Ушул эле араб тамгасы менен дагы биздин Ишеналы Арабай уулунун Төтө окуу деген. Ишеналы Арабай уулунун Төтө окуу деген китеби, бул дагы 1911 жылы Уфада жарык көргөн. Андан сырткары Осмоналы Сыдык уулунун Мухтасар тарыхи Кыргызия деген китеби 1913 жылы демек бул китептин аты Мухтасар тарых Кыргызия. Тарых и Кыргызия деп аталат бул китеп. 13 жылы Уфадан басылып чыккан. Ушул эле 15 жылы дагы тарых Кыргыз Шадмания деген китеби ушул Осмоналы Сыдык уулунуку басылып чыккан болчу. Бирок араб жазуусу түрк тилдеринин тыбыштык системасына туура келбеген, үндүү тамгалар аз болгон, алфавитке керексиз үнсүз тамгалар орун алып, тескерисинче түрк тилдерине үчүн зарыл болгон П, Ч тамгалары болгон эмес. Октябрь революциясынан кийин араб жазуусу кыргыз тилинин өзгөчөлүктөрүнө мүмкүн болушунча ылайыкташтырылып, өзгөртүлгөн, реформаланган кыргыз алфавит түзүлгөн. Мынакей ушул алфавит кыргыз тилинин өзгөчөлүгүнө ылайыкталып түзүлгөн алфавит болгон. Анда 25 тамга болгон. Үндүүлөрү 4, үнсүздөрү 20, кыбачы ичкертүү кызматын аткарган. Бул алфавит менен биринчи кыргыз гезити Эркин Тоо 1924 жылы чыккан. 1924 жылы биринчи ошол биздин тунуш гезитибиз Эркин Тоо ушул тилде жарык көргөн. Ушул кезде бул биздин кыргыздардын эң эле чоң жетишкендиги деп эсептелинген. Ал жазуу 30 жылга чейин колдонулуп, кыргыз улуттук маданиятынын түптөлүшүнө белгилүү роль ойногон. Башка түрк элдери менен бирдикте кыргыз эли да 1928 жылдан тартып латын графикасына өтө баштаган. Мына бул жерде көрүп турасыңар, латын алфавитине. Демек бул латын алфавитине 1928 жылдан баштап өтө баштаган экен. Бирок толук 1930 жылы ушул латын алфавити киргенбиз да. Латын жазуусу жер шарында өтө кеңири таралган жазуу. Биздин заманга чейинки 7-кылымда пайда болгон. Анын келип чыгыштеги байыркы түрк жазуусу, байыркы грек жазуусуна барып такалат. Латын графикасы түрк элдеринин тыбыштык өзгөчөлүгүн жакшы чагылдырган. Алфавит үйрөнүүгө жеңил, жазууга оңой эле. Ал кыргыз элинин сабаттуулугун арттырып, маданий деңгээлин жогорулатууга зор тарыхый мааниге ээ болгон. Орус эли менен болгон саясий жана маданий экономикалык мамиле улам бекемделип, чыңдалып отурду. Латын жазуусу орус тилин терең өздөштүрүүгө тоскоолдук кылат. Басмакана иштерине кыйынчылык туудуруп жатат деген шылтоо менен башка түрк элдери сыяктуу эле кыргыздар дагы орус алфавитине өтүүгө түрткү берген. 1940 жылы декабрда бул жерде орус алфавитин көрүп турасыңар, орус тилинен киргизилген кыргыз алфавити. Демек 1940 жылы ушул алфавитке өткөнбүз.
Кыргыз ССР Жогорку Советинин кезексиз чакырылган сессиясында орус жазуусуна негизделген жаңы алфавиттин долбоору жактырылган жана ал алфавит колдонула баштаган. Орус графикасы, славян азбукасынан келип чыккан. Славян жазуусунун 19-кылымда Болгариянын уулдары эки бир тууган Кирилл менен Мефодий түзгөн. Бир адамдын сабатын ачууга 5-6 жыл керек кылынса, жалпы элдин сабатын көтөрүү үчүн 10-15 жыл аздык кылат. Ошентип Совет мезгилинде түрк элдери, анын ичинде кыргыз эли 3 мертебе жазуусун өзгөртүп, 3 мертебе сабатсыз болушту. Аны түрк элинин маданиятындагы чоң жаңылыштык катары эсептөө чындыкка туура келет. Азыр бүт түрк элдери латын жазуусуна өтүү идеясын колдоп жатышат. Кыргыз эли дагы мына ушундай латын алфавитине өтөбүз деген мындай бир сөздөр жүрүп атат, эми ага качан өтөбүз белгисиз. Демек мына ушундай бир кыска мезгилдин ичинде биз 3 алфавитибизди алмаштырганбыз. Демек биринчи жаңы Совет бийлиги мезгилинде мынакей араб алфавитине келгенбиз, андан кийин латын алфавитине өттүк, анан латын алфавитинен мынакей орус алфавитинин негизинде кыргыз алфавити түзүлгөн да. Бул жерде эми 33 орустун жанагы тамгасына биздин өзүбүздүн тилибизге кирген ө, ү, ың дыбышы киргизилген. Анан калган ошол боюнча ошол деңгээлинде эле биз кабыл алганбыз да. Бул эми биздин жаңылыштыгыбызбы же жетишкен ийгилигибизби, бул мезгил өзү көрсөтүп атат. Демек биздин кыргыздардын биз сыймыктана турган негизи биздин деген эң байыркы элдерден экенибизди жана өзүбүздүн алфавитибиз болгон экендигин мына өзүңөр көрүп атасыңар. Азыр ушул университеттерде ушул Орхон Енисей алфавити окутулуп, мүмкүн келечекте мүмкүн биз латын алфавитине эмес, ушул өзүбүздүн кыргыз алфавитине, Орхон Енисей алфавитине өтүшүбүз дагы